Жери 30 сотық болгон, өзүнө бир 700 койду батыра алган ушундай чоң мал сарай сатылат. Киргенде бир чоң үйгө дагы жайы бар. Мал сарайдын бүтөр жеринин ары жагында дагы кенен малина жер жемиши дагы бар экен. Жолдору кенен, бул жагында караңыздар, полялар, жайыттар, негизинен жылкы менен алектенгендер, арашан менен алектенгендер бул объектти сүйүп эле калса керек. Туугандар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сатылуучу объект Сокулук району национальный айылында жайгашкан. Сиздер бар үчүн Сокулуктун центринен туугандар, центральный көчө жана Калина көчөнүн кесишинен түндүккө карай жүрөсүздөр. Арал, андан кийин оң тарапта национальный айылында сатылуучу объектибиз жайгашкан. Бул жерден түз жүргөн маршрутка таксилер дагы бар экен. Мынакей туугандар, бул сатылуучу объектибиздин көчө тарабы дарек национальный айылы, новая көчөсү 35 дарек. Сиздер келсеңиздер, негизги көчө менен келесиздер. Могу жерде мечитти көрөсүздөр. Ошондон бир аз өйдө жүрсөңүздөр, мынакей ушул объектибиз жайгашкан. Бул жерде 30 соток участокта туугандар, бир 700 койду өзүнө батыра алган чоң мал сарайлары, андан сырткарда кенен бош жери, төрүндө майла жер жемиш экилген жерлерге чейин бар. Анан тай казан деле бар экен, өйдөлүктө калсаңыздар, жылкы менен электенгендерге, ат менен электенгендерге тай казан деле бар экен. Монтип жылкыңыздарды менен жүрсөңүздөр болот. Анан кой жайганга жайыттар деле кенен экен. Могу жакта тетин караңыздар, ушундай кой жайып жүргөндөр деле бар. Бул участоктун батыш тарабында кошуналар жок, жалаң полялар, тети жата жайыттар. Кыскасы, канча мал кылсаңыздар деле бул жерде малың сасыды, ана деген тема жок экен туугандар. Участоктун чек арасы түндүк чек арадан бул жерден забор менен тосулган көчө тарабы бул жак дарбазасына чейин орнотулган. Түштүк чек арасы болсо мынакей могу жерге чейин болуп калат туугандар. Караңыздар, жолдор деле кенен, кошуналар, райондун көрүнүшү, электр энергиясы, суу баары бар. Көчө тараптан кенен дарбаза, чоң транспорт менен деле кенен кирип чыга аласыздар. Короосуна киребиз. Могу жерде өзүнө 500 малды батыра алган 35ке 10 болгон чоң сарай, ылайдан салынган, крышанын түбүнөн дагы камыштар менен жасалып, кышында жылуу, жайында салкын болуп, ушул малга жагымдуу кылып салынып тур туугандар. Бул жагында 200 койду өзүнө батыра алган сарайы. Жана ошондой эле киргенде могу жерге бир кандай үй саласыздар, особняк саласыздар, чакан үй саласыздар, мынакей бул жагында караңыздар. Бул жагында да бош жери. Анан сарайдын ары жагында да кенен бош жер бар. Азыр ал жакта малина жер жемиш эгилген. Алдан деле буюрса сезонунда жакшы эле киреше кылса болот экен. Түштүк чек арасында могу жерден көргөзө кетейин. Караңыздар, түз эле могу менен ары карай жүрөт. Сарайдын могу жагынан бир аз жер менен ары карай жүрөт. Бул эмеден ары жагы уже кошунаныкы. Анан туугандар, кызыл китеп, керектүү документтери полный бар. Эч кандай ортомчу жок, түзмө түзөлөр менен байланышасыздар. Киргенде бул сарайга оң жак, сол жакта атка, жылкыга дагы жайы бар экен. Андан кийин кой үчүн жайы башталат. Жана айткандай караңыздар, мондай камыш менен жасалып, жайында салкын, кышында жылуу болуусу үчүн ушундай жасалган. Могу жер козунун орду, форточкалары, кыскасы мынакей баары жасалган. Бул видеону арашан менен алектенгендер менен, жылкы менен, уй менен алектенгендер менен бөлүшкүлө. Аларга дагы жардам бергендер болсоңуздар керек, бөлүшсөңүздөр. Бул жагында загон бар, аны азыр көргөзөм. Бул жерде бир эскирээк курулуш, навес, бул жакта 200 койду өзүнө батыра алган сарай бар экен. Могу жердегиден негизи кой кармайт экен. Чөптү азыр убактылуу эле жыйнап койгон учур экен. Мынакей бул сарайдын көрүнүшү. Тети төрүндө дагы кышкыга окшойт, анысы ушундай бөлмөсү бар. Мунусуга 200, мунусуга 500гө чейин кой батат экен. Жана бул жагында загон туугандар. Загон эле азыр мондай кызыл койлор турган учур экен. Арашанбы, эмне? Арашанчылар байкасаңыздар керек. Бул сарайдын түштүк тараптан көрүнүшү. Сарайдын чыгыш тарабы, караңыздар туугандар, бул жакта малина жер жемиши жана айткандай тамчылап суугаруу системасы орнотулуп тур. Бул жакка чейин малина, жана ошондой эле тетиги чыгыш чек ара, кызыл сетканы көрдүңүздөрбү? Ошол чыгыш чек ара туугандар. Документ боюнча 25 соток, фактически 30 соток болгон участокто бул объектибиз жайгашып, баасы туугандар договорная дейт. ЭИС номер 0700 70 60 70 0700 70 60 70.